Кадамжай районундагы Үч-Коргон Майдан автожолун кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Номер 46 жол тейлөө ишканасынын техникалары менен жумушчулары тарабынан авариялык кооптуу участкаларды жоюу иштери кызуу жүрүп, 1 чакырымдан ашык аралыгы кеңейтилип өттү. Жолду тазалоо иштери кандай жүрүүдө, кесиптешим Алтынай Шабидинова айтып берет. Учурда Үч-Коргондон Майданга кетүүчү автожолду кеңейтүү иштери номер 46 жол тейлөө ишканасы тарабынан аткарылууда. Бүгүнкү күндө 6 техника жеринде иш алып барып атат. Өзүңүздөр көргөндөй, жолдун абалы буга чейинки. Азыр жол кеңейтилгенден кийинки көрүнүштө көрсөңүздөр болот. Учурда Кадамжай райондук номер 46 жол тейлөө ишканасынын 6 дана техникалары Үч-Коргон Майдан автожолунда жол четин тегиздөө жана кеңейтүү иштерин алып барууда. Жол кеңейтилип, авариялык кооптуу участкалар жоюлуп жатат деп билдирет ишкананын жумушчулары. Мына иштеген 19 жылдан бери мына эми азыр жолду кеңейтип атабыз. Чыккан таш шагалга мына жолдун чекесине дарыя тарапты тосуп атабыз. Энди 2-2 To'qqiz bunu машина başına ketsin deb yo'lning chekkasini to'sib atamiz. Endi mana yo'lning araligi hozir endi bu yoq 8 bo'lsa, mana soat 9dan kech soat 6ga keyin ish bo'lib o'tadi. Жолдун четинде жөө жүрүүчү жөлөкчө буга чейин жок болгон, кооптуу аймактар негизинен тоо боорунан өткөн бурулуштар болгондуктан кыш мезгилинде айдоочуларга көйгөй жаратып келген. Мындан улам авто кырсыктар катталган учурлар болгон дешет жергиликтүү тургундар. Натыйжада атайын техникалардын жардамында таштар сүрүлүп, жол бир кыйла кеңейтилди. Буга чейин жолдун туурасы 5-6 метрди түссө, кеңейтүү иштери жүргөн участкаларда 9 метрге чейин жол кеңейтилди. Бұл жол өзі үлгері ұшыл центральный жол олаймен қатастырғанбыз. Мына Құдай беріп енді уақыт кептір, бұл жолдар өзі қорсыз жолдар деп елінетеді, шу жерлерші көрсетілген жерлер. Мына уақыт кептір, оңдолып кегетіліп жатады, бұл жақсы нәрсе, елге жүзі қайдасы көп. Қанша машинер құстатпайын, саға қарып түстекен күндер болған. Мындан сырткары, Ош Баткен Разаков автожолундагы 193-төн 170 чакырым аралыгындагы автожолдун эки четинде тегиздөө иштери алып барылууда. 2 дана грейдер техникалары иштеп жаткан кези. Белгилей кетсек, Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасына караштуу номер 46 жол тейлөө мекемеси 2023 жылда Кадамжай районунда болжол менен 14 чакырым асфальт төшөө иштерин, 67 чакырым жолду кеңейтүү жана жол салуу жумуштарын аткарды. Ал каржылоо республикалык бюджеттен ишке ашкан.